Эркин ата-энелик, уруксат бергич ата-энелик. Уруксат бергич ата-энелик методу эркин ата-энелик деп да мүнөздөлөт. Мындай ата-энелер балдарынын каалоолоруна ашкере маани беришет. Экинчиден, аларды чектөөдө өздөрүнүн алсыздыгын көрсөтүшөт. Балдарынын өз сезимдерин каалагандай түрдө билдирүүлөрүнө уруксат беришет. Ак караны ажырата билген деңгээлде жашта болушпаса да, балдарынын өз алдынча чечим чыгаруусун колдошот. Үй жумуштарын аткарууда балдарына жоопкерчилик жүктөшөт жана алардын максатка ылайык жүрүм-турумда болууларын күтүшөт. Балдардын өз жашоосуна тиешелүү чечимдерди өздөрү чыгаруусуна уруксат беришет. Кээ бир ата-энелер баласынын көз карандысыз инсан катары чоңоюшу үчүн ушул ыкманы тандап алышат. Бирок айрым ата-энелер балдарына сөзү өтпөгөнү, аларды башкарууда алсыздык кылганы үчүн бул методду тандоого мажбур болушат. Бала менен ата-эненин ролдорунун алмашып калуу коркунучу экинчи группадагыларга таандык. Уруксат бергич ата-энелер тарбиялаган балдардын ачуусу чукул болот жана агрессивдүүлүккө жол беришет. Ошол эле учурда сезимдерин көзөмөлдөөдө жөндөмсүзүрөөк болушкандыктан, бизче айтканда мындайлар эркелердин катарын толукташат. Бирок бир тараптан эркин чөйрөдө өскөн мындай балдар оңой эле социалдашып, мамилелешип кете алышат. Бирок орунду, туура социалдык мамилелешүү боюнча маалыматы чектелүү болушат. Көбүнчө акыбетин ойлобой иш кылышат. Туура эмес жүрүм-туруму үчүн жоопкерчилик алуудан качышат. Бул балдар баш ийүү көндүмү жок болгондуктан, башкалар койгон чектөөлөргө баш ийүүдө кыйналып калышат. Мындай абал айрыкча өз үй бүлөсүнөн сырткары чоңдор менен мамиле түзүүдө курчуйт. Мисалы, мугалимдер менен тил табыша албашы мүмкүн. Дал ошол эле жоопкерчилик алууда жана жүрүм-турумдарынын натыйжасын моюндарына алууда тажрыйбасыз болушканы үчүн өзүнө болгон ишеними да төмөн. Андыктан мындай балдардын кыраакылык жана социалдык жетектик жактан баалай билгенде башкалардан артта калат. Уруксат бергич методун үзгүлтүксүз колдонуунун натыйжасында балагатка жеткенде бул балдардын спирттик ичимдиктерди ичүү, чылым чегүү, жаман адаттарга бат азгырылуу, атүгүл кылмыштуулукка баруу сымал терс көрүнүштөргө жол ачылат.